Бүгін Қырғызстанда Мухаммед пайғамбардың төс тұқымдарының башын бириктирген сайттер ордосы ачылды. Анын башкы максаты кайрымдуулук иштерин көздөйт, жана ал дүйнө жүзүндөгү сайттер тарабынан каржыланышы күтүлүүдө. Жакшы саамалыкты биздин жердешибиз пайгамбардын төс тұқымы Сайыт Умар Олмусханов негиздеген. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Бүгін Бишкекте сайттер борборунун ачылышы болду. Аны пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз урпагы болгон Кыргызстандын жараны Сайыт Умар Олмусханов негиздеген. Ал Аравия, Туркия, Орта Азия жана башка жер жүзүндөгү Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз тукумдарынын башын бириктирген биринчи ордо болуп саналат. Ал негизинен кайрымдуулук иштерин алып барат. Сайттер бул пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урпактары жана үй бүлөсү. Şu sayitlerдің үй бүлөсүнөн кайрымдуулук фонд ачылды. Жана сайиттердин борбору, дүйнө жүзүндөгү сайиттердин борбору ачылды бул жерде. Эми бул фонддун максаты ушул Кыргызстандагы жана Средний Азиядагы жетим жесир бей бечараларга болгон жардам болот. Иншалла. Ушул максатында бул фонд ачылды. Анан каржыланышы бул бүткүл дүйнө жүзүндөгү сайттер үй бүлөсүнөн болот, иншалла. Бардыгыбызга эле белгилүү, дүйнө жүзүндө эң байлардын ичине кирген бул сайттер болуп эсептелет. Пайгамбардан тарап Орта Азияда жайгашып калгандар негизинен Ахлу Байит деген ат менен таанымал. Алардын бири сайттер борборун негиздеген Сайыт Умар Олмусхановтар. Алар Ош областынын Нокат районундагы жаратылышы Кооз Сахава жергесин мекендеп келишет. Алардын колунда Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз урпагы экендигин тастыктаган араб жана перс тилиндеги санжирасы бар. Бул жерде биз жогоруда айткандай, Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздан келип, ошол Фатима энебиздин жолдошу ошол Хазирет Алиден бери келип жүрүп отурган, катары менен жазылып жүрүп отурган атадан балага өтүп келаткан ушундай толук жазуулар бар да. Бул жерде ошол кездеги падышалардын 39 мөөр менен, анан биякта 40-мөөр болот да. Өтө тасталган нерсе экен. Бүгүнкү иш-чарага мына ушундай эле чыныгы сайиттерден экенин тастыктаган санжыра документин көтөрүп, ошол эле Сахава жергесинен дагы бир атуул келген. Ал пайгамбардын түз тукумдарынын башын бириктирген жайдын ачылышы өтө кубанарлык окуя экендигин баса белгиледи. Бул ишкананын ачылганына биз ыраазымыз. Бул жайдын ачылганы өтө жакшы болду. Анткени көп сайттер белгисиз, карым-катыш кылбай алыстап кеткен. Эми билимдүү адамдар аркылуу биригип, биздин санжырабыздагы улантылып жазылышы өтө маанилүү. Биз сайттерди күтөбүз. Бул шажаранын негизинде али көп сайттер келишлиги бул анык. Иншалла. Бул жерде бары канча баласы болгон, кайсы баласы кайсыл жакта калган, ушулардын баары жазылыптыр да. Бул жерде жазылып, тастыкталыптыр. Өткөн кылымдагы орус падышачылыгы өкүм сүрүп турган оор мезгилде көптөгөн сайиттердин санжыралары атайылап өрттөлүп жок кылынган. Ошондон улам опурталдуу учурда ата-баба таржымалын сактап калууда кыйын болгон. Бирок эми сайиттер борбору алыскы жана жакынкы мамлекеттердеги Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздын урпактарын ачыкка чыгарып, ортодогу кызматташтыктарды чыңдамакчы. Ал эми бул жергебизге келген чоң жакшылык экени талашсыз. Булардын кыла турган иши ошо кайрымдуулук. Анткени булар жалпы ошол адам затыга жиберилген, пайгамбар алейхиссалам адам затыга рахмат болуп жиберилген. Ошондуктан эгерде ушул уюшулса, ушундай бири-бири менен байланышып эме кылса, Кыргызстан үчүн чоң олжо да. Айта кетсек, Азирети Мухаммед саллаллаху вассаламдын 6 баласынын ичинен 5-өө өзү тирүү мезгилинде кайтыш болуп, жалгыз гана Фатима деген кызы калат. Мухаммед саллаллаху вассаламдын урпактары ушул кызынан төрөлгөн Хасан жана Хусейин деген уулдарынан таркагандар. Каныбек Темиров, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.